Сахнада Апаз Жайнақов атындағы музыкалық драма театрының актерлору тарабынан даярдалган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын үзүндүсү аткарылып, каармандардын образы элге тартууланып жатат. Бүгүн 12 декабрь Улуттук адабият күнү аталган драма театрда Айтматов аламы аталышында иш-чара өткөрүлдү. Мезгил гана бизге болуп арачы, өмүр кыска, ден салмактап карачы. Апаз Жайнақов атындагы Баткен облустук музыкалык драма театры Баткен шаарыбыздагы жогорку окуу жайлар менен биргеликте Айтматов аламы деген темада сонун бир жакшы иш-чара баштадык. Бул иш-чарага өзүңүздөр белгилүү болгондой Баткен шаарыбыздагы Баткен мамлекеттик университетинин студенттери жана ошондой эле көп тармактуу колледж, Баткен педагогикалык колледжинин студенттери жана мугалимдер жамааты катышты. Алтынай жашың канчада? Ой, мунун жаш башын сурап эмне кыласың? Буга окшогон тумаяк жетим гана эмес, нанды нана деген аталуу энелерди эле окутпай жүрөт го. Бар. Иш-чарада Баткен шаарындагы окуу жайлардын студенттери тарабынан даярдалган эпизоддор элге тартууланып, көркөм окуулар болду. Алардын катарында Баткен педагогикалык колледжинин студенттери да Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасынан үзүндү аткарышты. Биз биринчи мугалим, баарына белгилүү болгондой эле, мен Алтынайдын образы. Бул жакта Алтынайды чагылдырып, өзүмө да таасир ала алдым десем болот. Бул өтө эң эсте каларлык күндөрдү өткөрүп, ушул биздин заманга келип олтурат. Мен абдан таасирлендим, абдан сонун. Адабият күнүнө карата Баткен шаарында Чыңгыз Айтматовду эскерүү күнү болду. Чыгармаларыны же болбосо анын басып өткөн жолун эскердик бүгүн. Бүгүн биз Баткен мамлекеттик университетинин тандалма активдүү студенттери Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналары жана боюнча Чыңгыз Айтматовду даңазолоо иретинде видео ролик тартып келдик. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жана анын аламы кыргыз маданиятынын гана эмес, дүйнөлүк адабияттын да баа жеткис бөлүгү. Айтматовдун чыгармалары жаштардын руханий дүйнөсүн байытып, алардын адамзатка, табиятка жана маданиятка болгон көз карашын калыптандырууга чоң салым кошот. Бүгүнкү иш-чара негизги эле максаты ушул залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын дагы талим тарбия жактарын кеңейтүү, балдарга ушул турмуштан алынган, турмушта керек болуучу эпизоддорду балдар келечекте туура колдонуу деген ой максаттарда ошондой чыгармаларны биз азыр драма театрда жалпы элге тартуулап жатабыз. Иш-чараны өткөрүүдөн башкы максат Айтматовдун ааламын жаштарга жакындатуу, анын руханий мурастарын терең түшүнүүгө жана улантууга шыктандыруу болуп эсептелет. Айбегим Набиева, Абдурашид Саттаров, жаңылыктар.